Трибунада болуу деген эмне? Трибунада болуу деген көрүп эле отура бериш керек, эчтеке кылбай дегенге жатпайт. Сиз бардык кыймыл-аракеттерди жасай бересиз. Кызматыңызга барасыз, иштин планын түзүп, аны аткарасыз. Кагаздарды даярдайсыз. Переговорлорду өткөрөсүз. Поставщиктер же партнерлоруңуз менен урушасыз. Сүйүүңүздү билдиресиз жана башка. Бирок мунун баарын үстүртөн жасайсыз. Баш отуңуз менен кирип кетпейсиз өтө эле эмоция менен. Болуп аткандарды сыртынан карап тургандай алып жүргүлө. Мындай позиция эч кандай окуяга аралашпаганга, сизди накопительди жаңы переживаниялар менен толтурбаганга жардам берет. Мындай жүрүм-турумдун мисалын келтирели. Сиз бир кичинекей отделдин жетекчиси болосуз. Сиз кандайдыр бир срокко товар сатып алышыңыз керек. Мисалы, помещениянын ремонт кылганга заказчик үчүн атайын мастика сатып алышыңыз керек. Бирок сизге тиешелүү эмес кырдаал пайда болуп, бул заказды ала албай калгандасыз. Мисалы, сизге керек болгон мастиканын түрүн 1 айдан кийин гана чыгарып башташат экен. А буга чейин запастын баары сатылып кеткен. Ушундай ситуацияда аныкташыңыз керек. Трибунада болуш керекпи же аренадабы? Эгер переживать этип, урушуп, ыйлап, жаныңыздагы адамдарга өзүңүздүн проблемаларыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, сиз аренадасыз. Чындыгында переживать кылсаңыз да, ыйласаңыз да ситуацияны өзгөртүү мүмкүн эмес. В любом случае күтүш керек болот. Муну объективдүү реальность катары кабыл аласыз да, окуянын сизге жагымдуу болгонун күтөсүз. Же сиз ушул окуяны жинденип, кабатырланып, ыйлап, успокоить эте турган таблеткаларды ичип күтөсүз. Аренадагы представленияга активдүү катышасыз. Кээ бирде айлана чөйрөлөр үчүн ойномуш этип коюш да керек. Кээде адам өзү каалабаса да цирктеги представленияга катышыш керек болот. Антпесе жагымсыз кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Ошондой ситуациядан мисал келтиребиз. Наталья анча чоң эмес компанияда иштейт. Бардык сотрудниктер аялдар, жетекчиси эркек киши. Ал анча жакшы жетектей албайт, ката кетирет. Бирок өйдө жактагы жетекчилер аны байкашпайт. Алар дагы эркек болгондуктан аны менен сүйлөшкөн жагымдуу. Ошондуктан сотрудниктердин маанилүү иши эле өзүнүн начальнигин осуждение кылуу. Наталья дагы бул представленияга активдүү катышчу. Переживанияларды накапливать этчү. Тарбиялык процесстерди алып келчү, аны менен бирге келчү кесепеттери менен бирге. Китепти окугандан кийин, биздин тренингтерден өткөндөн кийин ага бул кылган иши жакпай калды жана представленияга катышпай калды. Бирок ошону менен бирге ал коллективден чыгып калды. Коллегалар аны менен сүйлөшкүсү келбей калышты жана жумуштан чыгарганга аракет кылып башташты. Клоундарга жакпай калды алардын компаниядан бирөө бөлүнүп калганын жана ошентип алар өздөрүнө жаңы душман табышты. Ал эми Натальяга жумуш абдан жакчу. Ал жумуштан кеткиси келген жок. Акыры ал дагы кайра компанияга кошулганга аргасыз болду. Башкача айтканда, башкаларга кошулуп алып, ал дагы начальнигин жамандап жүрдү. Бирок эми ал болгону клоундун ролун гана ойноп жүрдү. Душасында начальникти осуждать этпей жана жаңы переживанияларды накапливать этпей. Өзүнүн жаңы ролун гана ойноп атты. Ал сыртынан коллективге кайтып келди жана коллективдегилер аны жумуштан кетиргенге аракет кылбай калышты. Башкача айтканда, Натальянын зрительский трибунага кеткени кандайдыр кыйынчылыктарды жаратты жана ал андан кыйналбай эле өтүп кете алды. Биз жакшылап белгилеп кеткибиз келген биздин жашоо бул цирк деген позиция башка адамдардын тийишкендеринен сактануу деген позициясынан катуу айырмаланып турат. Муну психологдор жашоодогу кыйын ситуацияда колдонгонду сунуш кылышат. Глухой защитага кетүүнү, башкача айтканда, адамдардын тийишкенине, шылдыңдаганына эч кандай реакция кылбаганды эч кандай психологдун жардамы жок эле жасаса болот. Мындай кырдаал көбүнчө үй бүлөдө эгер бирөөсү дайыма бийлик кылып эле кандай жашашты үйрөтүп турганда болот. Эгерде өтө күчтүү эмоция менен шылдыңдаган түрдө болсо, ага болгон реакция ар кандай болушу мүмкүн. Ошондой эле духта кайрага жооп бергенде дайыма эле тынчтык жолу менен бүтпөйт.
кээде жубайы ичип кетет да глухой эмоционалдык защитага кирип кетет. Башкача айтканда, бардык тийишкенине, шылдыңдаганына, ушканына реакция кылбай калат. Бул биз айткан жашоо бул цирк деген позицияга окшош. Бирок өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Мындай защитный позицияда адамдын ички дүйнөсүндө эмне болуп атканы маанилүү. Эгер ал толугу менен жабыла алса, бардык сырткы претензияга реакция кылбаса, ичинде өзүн жакшы сезип жүрсө, анда баары сонун. Жашоого болгон таарынчы жок, накопитель переживаний толбойт. Бирок көбүнчө андай болбойт. Көбүнчө убакта нападать этип аткан адам идеализация кылганга улам жаңы нерселерди табат да защитасын тешип өтөт. Жыйынтыгында вспышка эмоций, претензиялар, уруштар жана башкалар пайда болот. Ошентип өзүңөр түшүнгөндөй, накопитель переживаний мурдагыдай эле деңгээлде тура бербейт. Башка вариант. Адам жабылып алат да эч кандай сөздөргө реакция кылбайт. Сыртынан караганда ал эч кандай сезими жок, устундай эле көрүнөт. Бирок анын ичинде эмоциялар кайнап турат. Анын акылы толтура модельдерди ойлонот. Бардык ушул претензияларга кандай жооп берсем деп. Мындай позиция бул адамдын идеализациясы бар экенин билгизет. Мамиле, акыл эс жана башка идеализациялар. Ошондуктан сырткы проблемага карабастан анын өздүк көз салуучусу сырткы тарбиядан сырткары ички тарбия менен таасир берип баштайт. Көбүнчө булар давлениянын кескин өзгөрүшү, жүрөк кан тамыр оорулары же андан дагы жаман оорулар. Адам толугу менен капканга түшүп калгандай болот. Сырткы проблемалар жана ички оорулар. Бул адамдын жерге келген экскурсиясынын бүткөнү окшойт. Эмне кылыш керек? Ушулдай кырдаалдан чыкканга жол барбы? Глухой защитада жүргөн адам үчүн жашоо бул цирк деген позицияда болгон жакшы деп ойлойбуз. Анын орду көрүүчүлөр отурчу трибунада. Бирок сөзсүз түшүнүш керек. Эгер өзүңдүн сыртыңда эмес, ичиңде эмоция кылсаң, цирктин аренасындагы болосуңар. Башка клоундар менен чогуу. Ошондуктан дайыма көрүүчүлөрдүн залында гана калганга аракет кылгыла. Цирктин аренасында эмне болуп атканын алыстан эле байкап карап отура бериш керек. Сиздин властный партнер, тотальный контролердун же үйдөгү императордун ролун кандай ойноп атканын көрүп коюп. Албетте ал дайыма сизди да аренага сүйрөп барганга аракет кылып турат. Сизди дагы представлениеда ойносун дейт. Ал ушунчалык жалгыз болуп атат. Ал сизди көрүүчүлөр турган залда скучать этип турбасын деп жаңы способторду ойлоп таба берет. Сиздин милдет өзүңүздү аренага сүйрөп салганга жол бербеңиз. Сиз элестетсеңиз да болот. Ал адамда дайыма арканы болот колунда. Сиз бир аз эле алаксый калсаңыз, ал дароо арканды ыргытат да өзүңүздү аренага сүйрөп кетет. Сиз жапайы жылкыдай болуп, каршылык көрсөтсөңүз да аркандан бошой албайсыз. Эгер алар сизди аренага сүйрөп кете алышса эле, алар сизди дагы өздөрү менен циркте представлениеда чогуу ойногонго аргасыз кылышат. Ошондуктан сиздин милдетиңиз ал адам менен кезиккенде, сүйлөшкөндө дайыма арканды эсиңизден чыгарбашыңыз керек. Арканды өзүңүзгө ыргытканга жол бербешиңиз керек. Бул андай деле кыйын эмес. Мисалы элестетиңиз. Сиздин партнер дайыма өзүнүн мойнунда бүктөлгөн, жиналган арканды алып жүрөт. Лассо, аркан. Ал сизди угар менен же көрөр менен дароо арканды колуна алат да, аны гүлөтүп тегеретип баштайт. Сиздин мойнуңузга салганга аракет кылат. Үйүрүнөн адашып, жапайы болуп калган жылкыга ыргыткандай кылып, сиздин милдетиңиз өзүңүздү аркандатпаганга жол бербешиңиз керек. Эгер оюңуз менен ушундай кылып партнеріңізді елестетіп алсаңыз, ал ештеке кыла албайт. Сиз спокойный боюнча каласыз жана любой ситуацияга күлкүңүз келип калат. Бул приемдон эффект сонун болот. Сиз дайыма көрүүчү боюнча каласыз жана сиздин накопитель переживаний толбой калат. Колдонуу сферасы. Кайда колдонсо болот? Негизи бардык жерде. Кайда сизде негативдүү кабатырлануулар болсо, ал домохозяйкаларга, илимий эмгектенгендерге,
же өзүнүн положениясына ыраазы болгон, өзгөрткүсү келбеген чоң фирманын служащийине үчүн жакшы. Ал эми бизнесмендер үчүн игроктун ролу жакшы. Бизнес кылып аткан убактарында, калган убактарында үйдө же эс алып атканда, достору менен кезиккенде, балдар менен ойногондо же огородунда иштеп жатканда ал жашоо бул цирк деген позицияны колдонгону жакшы. Жана жумушта деле эгер акчанын жетпегенине, партнерунун же өзүнүн сотрудниктерине чынчыл эместигине ал ошого жараша калпак кийип алышы керек. Кагаздан калпак жасап, ага өзүнүн ролун жазып туруп, өзүнүн жумуш столуна коюп алса болот. Өзүнүн сүйүктүү ролун, клоундун ролуна кирип кетпеш үчүн. Ошону эле өзүнүн кызмат орду же зарплатасынын размерин жакпаган адамга да колдонсо болот. Өзүнүн максатына жетиш үчүн ал игрок болот, калган башка убактардын баарында ал трибунада болот. Ушундай силер максатыңарга умтулуп турган ситуацияларда көп кезигет. Маанилүүсү кезектеги бийиктикке чыгуу жолунда позитивдүү калышыңар керек. Жана жолдо өзүңөргө клоундун калпагын кие кетпегиле. Жана айлана чөйрөдөгүлөрдү күлдүрбөгүлө өзүңөрдүн келесоолугуңар менен. Эгерде силерде чындап максатыңар жок болсо, анда мындай ситуацияда клоун болгон абдан күлкүнүчтүү. Өзүңөрдү бош кармагыла да жашоо циркин үстү жактан карагыла. Биз жыйынтык чыгарабыз. Итоги. Биринчи рекомендация кылган позиция жашоо бул цирк деп аталат. Бул позицияны ээлеш үчүн ички сезимиңде жашоодо болуп аткандардын баары цирктеги клоунада деп эсептешиң керек. Адамдар азарт менен представленияга катышат, сиз болсо көрүүчү трибунада отуруп аларды карап атасыз. Экинчи, бул позиция колдонуп аткан глухой защита позициясы. Адам сырткы таасирге эч кабатырланбаганы менен айырмаланат. Үчүнчү, бул позиция мурда жаман көрүнгөн, такыр чечилгис болуп сезилген ситуацияга мамилени өзгөрткөнгө жардам берет. Эгер ал ситуацияны сыртынан караганды билсеңер жана ал жинидей болгон өзүңөрдүн ролуңарга ат кое алсаңар, анда ситуация өзүнөн өзү эле жакшы жакка өзгөрүлүп кетет.